Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден соолук каналы. Бүгүнкү тема ашкабак жөнүндө болот. Ашкабак адамдын ден соолугуна пайдалуу деп угуп келесиз. Бул видеодо ашкабактын эркек кишиге жана аял кишиге кандай пайдасы бар, кандай учурларда ашкабак зыян алып келиши мүмкүн жана көптөгөн ашкабак тууралуу кеңештерди өзүңүзгө аласыз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып жана коңгуроону басып коюңуз. Биз баштадык. Адамдар ашкабакты көп убакыттан бери колдонуп келет. Бул жаратылыштын өзгөчө бир белеги. Ашкабак негизи эле жегиликтүү, эч кандай жийиркеничти чакырбайт жана ден соолуктагы жакшы кабыл алат. Ошол эле учурда пайдалуу. Ар кандай тамак аштарды жасасаңыз болот жана бул учурда интернетте рецепттер дагы көп. Ашкабак негизи СНГ аймагынын бардык жерлеринде өсөт. Ошол эле маалда Кыргызстанда дагы. Аны өстүрүүдө көп деле күчтүн кереги жок жана баасы дагы арзан. Калктын калың катмарына жеткиликтүү. Ашкабак эң биринчи Мексикада биздин заманга чейинки 5-кылымдарда пайда болгон. Бул эң байыркы жер жемиштерге кирет. Өз учурунда индеецтер ашкабактан идиш жана тамак аш жасап жешчү. Келиңиздер эми эмнелерге пайдалуу карап чыгалы. Жүрөк жана жүрөк кан тамыр системасынын ооруларга кабылуусун азайтат. Ашкабак өзүнө жүрөк кан тамыр системасына керектүү микроэлементтерди камтыйт. Мисалы калийди. Калий артериялык гипертензияны профилактика кылып турат. Бул оору күчөп кетүүсү менен коркунучтуу. Эгер күчөп кетсе, инфаркт жана инсультка алып барат. Германиялык изилдөөчүлөр ашкабак холестериндин деңгээлин түшүрүп, атеросклерозду алдын аларын далилдешкен. Атеросклероз өз учурунда кан тамырларда кандын тыгынын пайда кылат. Ошондой эле инфаркт миокардты, гипертонияны алдын алууга салымы өтө чоң. Ашкабак жакшы антиоксидант дагы болуп бере алат. Ашкабак антиоксиданттарга бай келет. Булар клеткаларыбызды зыян тийгизчү эркин радикалдардан сактап турат. Эркин радикалдар бардык адамдарда кездешет, бирок алардын көбөйүп кетүүсү зыян. Ошолордон сактап турат. Германиялык изилдөөчүлөр эркин радикалдардын аз болушу терини жана организмди вирустардан сактап, ар кандай шишик ооруларын профилактика кылып жана ультрафиолеттик нурлануудан сактап турат экен. Жүрөк кан тамыр системасынан сырткары көрүү системасына жана нерв системаларына дагы пайдалуу. Рак оорусун профилактика кылат. Рак клеткалары эч кандай нерселерге баш ийбей көбөйүүгө жөндөмдүү жана таза клеткаларды рак клеткаларына айландырат. Ашкабакта каротиноид көп болгондугуна байланыштуу ал рак клеткаларындагы эркин радикалдарды нейтралдаштырып, рак оорусун профилактика кылат. Кытай окумуштуулары ашкабак өзгөчө ашказандын рак оорусу менен жабыркагандарга жакшы эффект берерин аныкташкан. Ошондой эле уйку безиндеги ракка дагы жана сүт безиндеги. Ашказан каротиноиддарга бай келет, ошолордун эсебинен ичегиде дагы шишик ооруларын пайда болууну алдын алат. Ашкабак иммунитетти көтөрөт. Ашкабакта А витамини көп. Бул витамин адамдын иммунитетине чоң көмөк болот. А витамини организмге кирген вирустар, инфекциялар менен жакшы күрөшөт жана организмдеги ар кандай сезгенүүлөрдө жардам берет. Иммунитеттин бекем болушуна С витамининин дагы салымы чоң. С витамини ашкабакта дагы бар. Ал жабыркаган булчуң ткандарды калыбына келтирип, антителаларды бөлүп чыгат. Бул витаминдерден сырткары Е витамини, темир жана фолиевая кислота бар. Ашкабак өзүндө көптөгөн витамин, минералдары менен биздин иммунитетти коргоп жана көтөрүп турат. Ашкабак көздүн көрүүсүн жакшыртат. Адамдын көрүүсү көбүнчө улуу жашка өтө баштаганда жакшы байкалат. Бул А витамининин жетишсиздигинен дагы болот. Ошондой эле катарактаны профилактика кылат. Катаракта көбүнчө карыган кезде пайда болот. Ашкабакта лютеин жана зиаксатин деген заттар бар. Ошол заттардын эсебинен катарактаны профилактика кылат. Ашкабак карыган кезде көздүн көрүүсү начарлоону жайлантат. Арыктоого жардам берет. Ашкабак негизи диеталык азыкка кирет, курамында клетчатка жана суу бар. Ошондуктан бул азыкты бардык өзүнүн фигурасына кам көрүп жаткандарга сунуш кылынат. Клетчатка суу менен кошулганда көбүп чыгат, ушул себептен көп убакытка чейин ток жүргөнүңөрдү сезесиңер. Андан сырткары энергетикалык баалуулугу ылдый жана калориясы дагы төмөн.
арыктоого эң ыңгайлуу азык болуп берет. Ашкабак мээге пайдалуу. Ашкабак өзгөчө ашкабактын майы мээге пайдалуу. Ошондой эле таттуу уйкуга жана маанайдын жакшы болушуна таасирин тийгизет. Жана көп учурда психикалык жактан, мисалы депрессия болуп жатсаңыз, көп учурда дарыгерлер ашкабакты өз тамактанууңузга кошууну сунуштайт. Аял кишиге пайдасы. Ашкабак чачтын жана тырмактын бекем болушун камсыздайт жана териге абдан пайдалуу. Тери таза жана жылма болот. Айымдарды теринин каруусу өзгөчө тынчсыздандырат. Ашкабак денедеги клеткалардын жашоосун узартат. Муну менен бирге ички органдардыкындагы А жана Е витаминдеринин эсебинен териде ар кандай бырыштар, оюктар пайда болуусунан сактайт. Темирдин эсебинен териңиз жалтырап көрүнүп турат. Боюнда барларга дагы пайдалуу, негизи боюнда бар кезде темирдин жетишсиздиги байкалат. Бул учурда темирдин анемиясынан дагы сактайт. Жана башка боюнда бар кезде жетишсиз витаминдерди дагы толуктап турат. Ошондой эле токсикоздон арылтат. Эркектерге пайдасы. Кореялык изилдөөчүлөр ашкабактын майы эркектер үчүн урологиялык ооруларга комплекстүү пайда алып келерин табышкан. Урологиялык оорулар дегенибиз жыныс менен байланышкан ооруларга, мисалы, ошол эле эркектер арасында тараган простатит үчүн ар кандай сезгенүүлөрдү алдын алат. Простатанын кичирейүүсүн алып келип жана зааранын чыгышын жеңилдетет. Ашкабак кандай учурларда зыян? Көп витаминдер жана көптөгөн пайдалуу заттар бар болгонуна карабастан терс көрсөткүчтөрү дагы бар. Ашказан жана ичек оорулары менен ооруп, ал оору обострение стадиясына жетсе, ашкабакты чийки жегенге тыюу салынат. Өттө таштары бар адамдар дагы абайлашы керек. Жаш балдарга жана кары адамдарга ашкабакты чийки жеген сунушталбайт. Анткени ашкабакты чийки абалда сиңирүү алар үчүн өтө эле кыйын болот. Сахар диабети менен ооругандар аз колдонушу керек, анткени ашкабактын курамында шекер бар. Байма-бай жеген учурда метеоризмди чакырышы мүмкүн. Бул учурда ашкабакты аз колдонууга өтүңүз. Ошондой эле көп колдонуп жибергенде терини сары кылып жибериши мүмкүн. Бул ашкабакта каротиноид көп болгондугунан ушундай түс болуп калат. Ашкабакка аллергиясы бар адамдарга андан баш тартуу сунушталат. Ашкабактын семечкалары абдан калориялуу болот. Эгер диетада же салмак азайтып жатсаңыз, ашкабактын семечкаларын аз колдонууга өтүңүз. Дени сак адамга ашкабакты чийки жегенде пайдасы көбүрөөк. Салатка кошуп же согун ичсе. Бирок сизде жогоруда айткандай терс көрсөткүчтөр болсо, белгилер болсо чийки жегенге болбойт. Кургатылган ашкабак жаңы бышкан ашкабакка караганда курамында шекери көп өлчөмдө болот. Арыктап жатсаңыз же сахар диабети менен жабыркасаңыз, кургатылган ашкабакты абайлап колдонуңуз. Ушу менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуз абдан ыраазы болобуз. Жана видеонун описаниясындагы пайдалуу каналдарга катталууну унутпаңыздар. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз жана эч качан оорубаңыз.